Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүнкү темабыз көптөгөн мага келген суроолордон ушул жаңы төрөлгөн баланын сарылыгы боюнча келет. Ошол сарылыктын бизде көбүнчө лечениясына сразу эле лампага жаткызып атышат. Ушул туурабы, туура эмеспи? Ушул боюнча талкуулайбыз. Ал эми кайсы убакытта физиологиялык, то есть нормадагы боло турган сарылык, жылтуха жана нормада болбой турган жылтуханы мунун мурдагы менин видеолорумдан көрүп аласыз. Ал жерде биринчи бөлүк, экинчи бөлүк кылып атайын, түшүндүрөт өткөм. Ал эми бүгүнкү ушул лампа жаңы төрөлгөн балада негизи өзү болот. Кайсы убакытта жаткызабыз лампага? Эгерде баланын билирубини биринчи эле жолу сразу көргөндө, били тестпи, неважно, же кандан көрөсүздөрбү, айырмасы жок. Ошол жерде 280 микромоль на литр, то есть биздин бир немебиз менен караганда, кыргызстандыкына караганда 280-300дөн жогору болгондо, ошондо автомат уже лампага жаткызыш керек. Экинчи критериясы бул, эгерде мисалы айтайлык, бир өлчөдү 150 чыкты дейли, андан кийин дагы эртеси күнү өлчөгөндө ушул 150дөн күнүмдүк жогорулоосу микромоль на литр, либо 5 миллиграмм децилитр 24 сааттын ичинде ушундай тездикте көбөйүп аткан болсо, анда бул убакытта дагы уже критерияларга кирет, лампага жаткызылыш керек. Эми лампага жаткызганыбызда үй шартындабы жакшы же либо больницада жаткызган жакшыбы? Азыркы убакыттарда көпчүлүк ушул үйгө арендага лампа алып калышыптыр. Бул туура эмес. Себеби бала лампага жатканда өзүнүн бир настройкасы бар. Мисалы 460 менен 490 нанометрде облучение менен кетет, көк цветтеги цвет, бирок ошол көк цветтеги цветте настройкасын кылыш керек. Анын организмдеги ошо баланын температурасын ысыты берет. Бул өтө коркунучтуу. Бала себеби суусуздукка алып кетиши мүмкүн. То есть медицина тилинде дегидратация деп айтылат. Бул суусуз калуу деген сөз. Бул дагы баланын зыянга учуратат. Ошондуктан эгерде бала лампага жата турган болсо, буну сөзсүз түрдө ар бир 2-3 саат сайын энеси эмизип туруш керек. Эмизип атканда дагы лампаны өчүрүп туруп анан эмизиш керек. Суусуздукту калтырбоонун алдын алуу шарт. Андан сырткары лампанын мисалы температураны көтөрүп берет дедик. Бул то есть высокий температура 37-38 болуп кетиши мүмкүн. Бул дагы балага зыян алып келет. Ошон үчүн 2-3 саат сайын бирден температурасын карап туруш керек. Жанагы облучение бир ожоговый состоянияга алып келип коет. То есть кожасы покраснение, кызарып кетиши мүмкүн. Булардын дагы алдын алуу шартында бир аз больничный, коечный системада гана лечение кылыш керек. Дагы бир осложнениялардын бири бул бронзовый ребенок деп коет. Бала бронзовый цветке айланып кетет. Бунун узак убакытка же туура эмес коюп лампаларга жаткызып кое турган болсок, нормасынан ашыкча кылып, анда нормада баланын непрямой билирубини жогору болот, то есть сууда эрибеген түрү. Ал эми сууда эриген түрү дагы лампада алып кете турган болсо, ошол дагы облучение кылып салат да, баланын бронзовый цветке чейин өзгөртүп коет. Бул 2-3 айга чейин баланы бронзовый цветте калат. Эми, конечно, бул кете турган нерсе, бирок бул дагы осложненияларына кирет. Ошон үчүн кайсы убакытта лампага жаткызыш керек? Үй шартында керекпи, керек эмеспи? Мисалы, мага келген консультациялардан улам, ушу 150, 200, 220, булар ушул убакытта деле автоматически лампага жаткызып салат. Бул туура эмес. Лампага жаткызуунун өзүнүн критериялары бар. Себеби мындай жаткызып алып, кайра наоборот осложненияга алып келип коюшу мүмкүн баланы. Лампадан сырткары бизде ушул дарынын фирманын атын айтпай эле коеюн, фирмалар эмес, негизи дарынын атын айтпай эле коеюн. Часто көп колдонуучу бул дарылар, бирок ушул дары жаңы төрөлгөн баланын сарылыгын эч качан жоготпойт, жардам бербейт. Аны
анын механизми башка убакытта колдонуш керек. Аны жаш балдарга берилбейт. Эгерде инструкциясын карасаңыздар, 2 жаштан кийин же 5 жаштан кийин деп жазылып турат. Новорожденный, жаңы төрөлгөн балдарга деп эч качан показаниясында жок. Инструкциясын окуңуздар, ошон үчүн ар бирде алып аткандарыңыздарды. Азыр эмне көп, интернеттин доступность деген толтура. Киресиздер, окуйсуздар. Именно караганда эмне үчүн колдонгонун эмес, механизм действия деген бар. Именно фармакологическое действие деген. Ошонусун окусаңыздар, анан кийин түшүнөсүздөр. Конечно, буну медицинаны билбеген адамга бир аз кыйын, бирок ошондой убакытта деле мындай азыр интернеттин заманы, өзүңүздөр нар жактан бер жактан сураштырып билип алышсаңыздар деле болот. Бирок ошондой дарыларды ни в коем случае бербегенге аракет кылыңыздар. Эгерде негизи чындап эле коркунучтуу келип аткан болсо, бала лампага жатыш керек. Мен жогоруда айтып өткөн ар бир критерийлерине карап, анан жаткызыш керек. Эгер лампа жардам бербей турган болсо, анда уже последний конечный лечениясы бул трансфузия деп коет, то есть переливание кровь. Эски канды алып, жаңы кан коймой да, ошол эле, башка эч кандай дарысы жок бунун. Бирок ал последний частьта кетет, ал именно жанагындай бала сепсис болуп кете турган болсо, же апасынын антителасы менен баланын экөөнүн согуша турган ошол аскерлери бири-бирине жакпай кала турган болсо, кан группалары саппада жетпей калган, ушундай нерселерде гана анан ушул акыркы уже леченияларга кетет. Ал эми лампа кайсы убакытта, качан гана колдонуш керек жана кайсы жерде колдонуш керек. Үйгө ни в коем случае болбойт. Баланы лампага жаткызып атканда эмнелерге биз көңүл бурубуз керек? Шарттуу нерселер. Биринчиден, көзүн жабышыбыз керек. Көзү ачылып кала турган болсо, бала жөн жатпайт, ысык болот. Анда көзүнүн көр кылып алууңуз мүмкүн эртеңки соңкуда. Ошон үчүн сөзсүз көзү жабылат. Андан сырткары генитальный частьтары жабылат, то есть памперс кийгизесиздер, полностью жабылыш керек. Суусун коргойсуздар дедим, температурасын карайсыздар. Бул полностью пресс ошол медайымдын же ошол жердеги специалисттердин жардамы менен больничный частьта гана жасатасыздар. Буларга сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, эгер видеомдун алдында дагы сиздин сунушуңуз болсо, кайсы жөнүндө билгиңиз келип аткан болсо, анда жазып өтүңүздөр комментарийге. Лайк басканды унутпаңыздар, то есть бармакчаны басканды унутпаңыздар. Жана досторуңузга, эгерде видеом жаккан болсо, тааныгандарыңызга бөлүшүп коюңузду да унутпаңыздар. Эч ким оорубасын, аман болуңуздар.